Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде жаңылыктардын жыйынтыкталган топтому. Саламатсыздарбы. Студияда Канат Авазбеков жана Актилек Гүлжигит кызы. Бүгүнкү чыгарылышта. Ысык Көл облусуна болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында президент Сооронбай Жээнбеков Балыкчы шаарынын тургундары менен жолугуп, орто мектептердин абалын да көрдү. Кызматташтык чек араларын кеңейтүү. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өнүктөш мамлекеттер менен 3 миллиард долларды түзгөн 11 инвестициялык келишимдер менен меморандумдарды түздү. Бишкектеги жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алуу багытындагы эл аралык конференцияга дүйнөгө аты таанымал кардиохирургдар чогулду. Алыкул Осмонов атындагы китепканага 85 жыл. Анын урматына кандай иш-чаралар өтүүдө? Программанын жүрүшүндө. Ысык Көл облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Балыкчы шаарында эл менен жолугушту. Өлкө башчысы аймактарды өнүктүрүүнүн алкагында ишке ашырылып жаткан улуттук долбоорлор жана реформалар тууралуу айтып берип, өз кезегинде жергиликтүү тургундар каланын өнүгүүсүнө тоскоол болуп жаткан бир катар көйгөйлөрдү өлкө башчысына жеткиришти. Жолугушуунун жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Самат Асипов. Балыкчы шаарынын калкы менен жолугушуу президенттин планында мурдатан эле бар болчу. Жолугушуу бир аз кечиккенине карабай, шаар тургундарында көп көйгөйлөрүн өлкө башчысына жеткирип алууга мүмкүнчүлүк болду. Алгач Сооронбай Жээнбеков президенттикке талапкер учурунда берилген убадалар, андан кийин аймактарды өнүктүрүүнүн алкагындагы улуттук долбоорлор тууралуу айтып берди. Артыкчылыктуу багыттардын бири жергиликтүү ишкерлерди колдоо. Каржы институттарынын каражатын элет жерине буруу болду. Улуттук долбоорлор тууралуу айтып, өзгөчө өлкөнүн ирригация тутумун жакшыртууну атады. Ирригация программасы мына ишке ашырыш боюнча бизде суу бар, бирок ошол мезгилде сууга сууну жеткизе албай атабыз. Кээ бир региондордо 100 000 гектарлаган, 50 000 гектарлаган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына ошоларды биз өздөштүрүш керек. Мына биз ирригация программасы көрөбүз. Мына былтыр 634 гектарга жаңы жерге суу чыкты. 3,5 мың гектар жердин суу чыгарышы жакшыртылды. Каналдары ремонт болуп, суу менен камсыз болгон жакшырды. Программада биз 2026 жылга чейин 65 000 гектар жер, 240 000 жумушчуны түзөбүз деп белгилегенбиз. Бул эми абдан оор, аткарыш абдан оор, бирок ошого карабай, баягы мамлекеттик органда иштесин деп буну кабыл алдык. 2024 жылга чейинки программаны ишке ашырабыз буюрса буну. Ашырабыз 27 000 гектар, буга бир 18 миллиард сом керек, бунун артынан да түшүп атабыз. Ал эми таза суу маселесине келсек, алдыдагы 5 жылда Кыргызстанда 500дөн ашык айыл ичүүчү таза суу менен камсыз болушу керек. Президент калкты таза суу менен камсыз кылуу өнүгүүнүн өзөгү деп эсептейт. Эгерде мен шайласаңыздар, калкты таза суу маселеси боюнча ошо менин мөөнөтүмдө толук камсыз кылабыз деп. Азыр мына 653 калкты конуштун суусу мындай жок. Былтыр 45 айлыга мына суу жеткизилди. Эми алдыдагы 5 жылда 608 айылды биз таза суу менен камсыз кылыш керек. Анын үчүн бизге 34 миллиард сом керек. Бүгүнкү күнгө 27 миллиард сом финансылык булактары аныкталган. Калганындагы финансылык институттар менен грант аркылуу көп мамлекеттер менен, фонддор менен ишти мына алып барып атабыз бул боюнча да. 5 жылда таза суу менен дагы бүт Кыргызстанды камсыз кылабыз. Эмне үчүн дегенде таза суусу жок, каяктагы ден соолук, каяктагы экономика, каяктагы туризм. Бул жөн эле сөз. Таза суу болгон жерде оор азаят. Таза суу болгон жерге турист келет. Таза суу болгон жерде экономика өсөт, ишканалар келет, инвестор келет. Ошон үчүн таза сууга биз абдан катуу көңүл бурабыз, буну 5 жылдын ичинде аягына чыгарабыз. Калкты арзан турак жай менен камсыз кылуу, стратегиялык маанидеги жолдордун курулушу, ири ГЭСтердин курулушу жана реконструкциясы, ошондой эле саламаттыкты сактоо, билим берүү сыяктуу артыкчылыктуу багыттарды атады. Ары татаал ишке ашырууга көп убакытты талап кылган маселе сот укук реформасы. Президент жаңы ишке кирген кодекстердин артыкчылыктарына токтолду. Эң чоң маселе бул соттук укуктук реформа. Мына быйыл баштадык билесиздер. Реформанын негизги максаты бул биздики сот адилеттүүлүгүн орнотуу. Мына жаңы кодекстер, жаңы мыйзамдар иштей баштады. Алардын ошол аркылуу биздин укук коргоо органдарынын, сот бийлигинин ишин ачык айкындыкка жетүү, коррупциялык тобокелдиктерди жок кылуу. Азыр мына оор кылмыштар менен
оор эмес кылмыштарды экөө айырмаланды, гуманизация болду. Жоруктар кодекси кирди. Экөөнө эки башка мындай чара колдонот. Биринчи, жоруктар боюнча мурун кандай болгон? Үчүн велосипед урдаган менен тоог урдагандагы, казан урдагандагы, бир аз нерсе урдагандагы камалат, а берки миллион урдаган камалбайт деген сөз неге чыккан? Үчүн дегенде тоог урдагандагы, кой урдагандагы, велосипед урдагандагы ошо героин саткан менен адам мамлекет талкалап аткан. Разбой менен дагы, зоруктоо менен дагы чоң кылмыштар менен биргеле милициянын колунан, прокурордун колунан сону бирдей өткөн. Ошо 2 жыл 3 жыл созулуп жүргөн баары тең. Мына ушунун баары тең азыр бөлүнүп, айрыкча мына көбүнчө мына биздин жаш балдар соттун немеде карасаңар, адашкандан, кээде түшүнбөстөн мына жөнү бир болбогон кылмышка барат. Мына ошоло камалып, ушу жаштар түрмөгө барганда башка чөйрөнүн колуна түшүп, ошо чөйрөнүн адамы болуп чыгып атат. Азыр буну токтош үчүн штраф салуу, тарбиялоо менен коомго кайтаруу зарыл болду да. Мына ушул иштей баштайт. Бул жору жасаган адамдар соттолгонго жатпайт. Эгерде ошону кайра кайталаса, жасаса анда соттолот. Кийинки чоң багыт коррупцияга каршы күрөш. Президент бул багытта коопсуздук кеңешинин чечимин аткаруу жана мамлекеттик кызматкерлердин декларациясын текшерүү багытында олуттуу иштер жүрүп жатканын белгиледи. Жемкорлукту жоюуга санариптештирүү жакшы көмөк болууда. Мында негизги максат мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук түргө өткөрүп, жарандарга ар кандай маалымат, документтерди алуусун жеңилдетүү. Биз дагы өлкөнүн бардык региондорунда, бүткүл өлкөнүн масштабында жаңы технологияларды колдонуп, биздин өнүгүү темпибизге биз дагы жаңы дем беришибиз керек. Биз коршоондан артта калбашыбыз керек. Бул эмне? Бул коомубузду санариптке өткөрүү, урматтуу агайын туугандар. Санариптке өткөрүү. Бул бүгүнкү күндүн талабы. Мен ошон үчүн региондорду өнүктүү жана санариптештирүү жылы деп мына буйрукты жарыяладым. Биздин жарандар үчүн бул абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Өнүгүүгө түрткү болот бул абдан. Мына мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адам фактору толугу менен жоюлат. Бул коррупциялык элементтери жок кылат. Мына билесиңер, 16-жылы мен кол койгонмун түндүк электрондук схемасын премьер болуп турганда ишке киргизүү боюнча. Бул 189 мамлекеттик кызматты электрондук түрдө мамлекет кызмат көрсөтчү. Бул эмне алып келет? Бул алып келгени мына ар кандай мамлекет органдардын эшигин какылап, мына көрүп атасыңар. Кезекте туруп бир кагаз үчүн, бир маалымат үчүн эл кыйналып атат. Буга өткөндөн кийин ошо отурган чиновник сен барганда компьютерди ачып туруп, силер жөнүндө эмне справка керек болсо, башка органдан өзү сурап ала турган шарт түзүш керек. Мына түндүк электрондук системанын маңызы ушунда. Жаранды бара кылбай, мамлекеттик отурган чиновниктер өздөрү ошол справканы компьютер аркылуу ала турган кылабыз. Президент Кызыл Омполдогу уран кенине байланыштуу маселени да көтөрдү. Өлкө башчысы бул маселе жөн жерден саясатташып кеткенин, Кыргызстанда уран казылбай турганын дагы бир жолу айтты. Кыргызстанда уран мына казылбайт. Биринчиден, мен президент болгондон баштап тоо-кен тармагына абдан көңүл бура баштадым. Көңүл буруп, бул тармак айрыкча лицензия уруксат берүү системасы бул коррупцияга белчесинен баткан. Белчесин баткан, бул абалдын баякы чегине жерине жеткен да. Ушул жылдын башында билесиздер, мына Коопсуздук кеңешине буну текшерип, аныктап карадык. Лицензия берүү кадимки эле базардакыдай алып сатарлыкка жол берилген мынакей. Бүт анализ жүргүзүп атышат азыр. Мен 18-жылы бул лицензия берүүнү терең анализдеп, буну Коопсуздук кеңешке алып чыгуу боюнча мына өзүм тапшырма бергенмин. Жөн өкмөтүнө айтканда мораторий жарыялаганбыз. Азыр мурунку жанакыл берилип атат. Эң керектүү региондорго куум, шагыл баякы, тупрак, бирок чоң кендерге мына уруксатты токтотконбуз. Бу жерде мамлекет бизнес кылыш керек. Ел бизнес кылыш керек. Кыргызстандын кен байлыгы боюнча. Мына ушуга алып келебиз, урматтагандар. Буга убакыт керек. Айтымында Кызыл Омпол уран кенине байланыштуу чыккан маселе жалпы эле өлкөнүн тоо-кен тармагында орун алган кризисти көрсөттү. Кызыл Омполдогу бул эми болгон окуя ошол тоо-кен тармагындагы баш аламанттын өзү көрсөтүп турат да, көрсөтүп турат.
Анан өкмөт дагы ачкайыш керек, убагында реакция кылбагандан ушундай бир шартка келдик да. Эми бул жөн жерден эле буну козгоп алдык. Бул козгобой турган нерсе болчу. Козгобой турган. Биз Кыргыз мамлекети экология биздин келечек, урматтуу агайын туугандар, муну айтып жүрөм. Биз айыл чарбасы келечек мына коңшу мамлекеттер менен конкуренция кылыш үчүн, урматтуу агайын туугандар, буну мен катуу айтып атам, катуу кармайбыз. Биз экологияны таза кармап, биздин продукция таза болуш керек. Ошо менен гана биз дүйнөгө бар жерде конкуренция кылабыз. Андан соң жергиликтүү тургундардын суроолоруна кезек берилди. Балыкчылыктардын көкөйгө тийген көйгөй эле жол маселеси болууда. Калаада кытайлык Лонгхай компаниясы курган жолдун курулушчулары айлык маяналарын ала албай жатканын айтып даттанышты. Жергиликтүү элдер өздөрүнүн техникалары менен чыгышып, ушул жол бүтүп калсын, көчмөндөр ойна, Ысык көлдүн жолу бүтсүн деп эл иштеди. Баары иштеп, азыркы күндө айлык акы ала албай жатышат. Айлык акынын суммасы азыр 88 миллионго чыгыптыр. Биз Лонгхайдын эмеси башчысы Ченге кайрылсак, айлык акы бер деп. Ал айтып жатат, биздин мына Министерство жол транспортунун ДДХ директору Иманкулов менен эсебибиз так чыкпай жатат дейт. Орто жолдо эл кыйналып, Иманкуловдун эсеби чыкпаган үчүн биз зарплата ала албай кыйналып 1,5 жылдан бери өкмөттүн алдында жүрөбүз. 115 миллионду бергенде өстөрү дагы бербей тургула, биз кечтикке жетпей калат деп сураган. Туурабы? Туура. Азыр андан көп акча бар. Бүгүн дагы берелик десек, эртең суббота, воскресенье болуп атат. Булардын дагы ушул укугу эметип калбасын, жетсин деп понедельникте беребиз. Понедельникте бергенде ошо Лонгхай менен чогуу комиссия түзүп, силерге ошол карыз акчаңар толугу менен берип калсын деген эме менен жүрөбүз биз. Элдин берген суроолорунан улам карапайым калк коррупциядан тажаганын байкаса болот. Бул маселени бир нече киши көтөрдү. Кечээкү сиздин Түп районунда болгон эл менен жолугушуңузду өтө кунт коюу менен көрдүк. Көрүп атабыз. Ал жерде сиз айттыңыз, азыр да айттыңыз, президент жалгыз өзү мындайча коррупция менен күрөшүүгө невозможно. Элдин жардамы керек, сөзсүз түрдөчү. Себеп дегенде бул жемкорлор бир тешикти жапсаңыз, экинчи тешик табат экен эмне болсо дагычы. Ана ошондуктан эгерде жалпылап буга аракет жасасак болбойт. Мамлекеттик мекеме жетекчилеринин натыйжалуу иш алып барбай жатканына нааразычылыктар көп. Министрлерге суроо бергим келип атат да, министрлер буну алып келгениңиз жакшы болду. Биз министрлерди министрлер астында аппараттар бүт жер региондорду өнүктүрүү деп коебуз. Булар регионду кыдырып, биз менен эл менен жолугушуп көйгөйлүү ушулар чечиш керек болчу. Шаар тургундары мындан сырткары таза суу, социалдык мекемелердин жетишсиздиги, кайра иштетүүчү ишканаларды куруу сыяктуу ондогон маселелерди көтөрүштү. Биздин коомго 2000 жылы Тоң районунун администрацияларынан ак өлөңдөн 57 гектар көмөкчү чарба катары берилиптир да, бесрочный деп жер. Бул жерибизди 2014 жылы мурунку жетекчилик, областный жетекчилик мурунку айыл өкмөтү менен сүйлөшүп, өткөзүп өздөрү 5 гектар жер алып алыптыр. Биздин ушу балыкчыдан майыптарыбызга 1,5-ден 4 миңге чейин пособие алышат. Анан ушул көмөкчү чарба өзү иштетели деп, ушу жерди алалы деп биз азыр сот иштери менен жүрүп атабыз да. Президент менен жолугушууга өздөрүнүн жеке маселеси менен келген тургундар да болду. Мен балам аграрный академияны бүткөн, техникумунда бүткөн. Ошол балам фамилиясы Өмүралиев Таалай. Такыр жумуш жок болуп атат. Ушу балама жумушка жардам берип койчу, айланып кетейин. Ошо сүрүп атамды берейин, айланып кетейин. Президент менен жолугушуу 3 саатка созулду. Суроого жазылган жарандардын дээрлик баардыгы көйгөйлөрүн айтып үлгүрүштү. Суроо талаптын көптүгү биринчиден президентке болгон ишенимдин жогору экенин көрсөтсө, экинчиден мындай жолугушуу балыкчыда бир канча жылдан бери өткөн эмес. Балыкчы илгертеден эле порт шаар аталып келген. Борбордон элдин керектөөсү үчүн келген азык-түлүк продукциялары, өндүрүш материалдары тегеректеги райондорго жөнөтүлүп, мындан сырткары бир катар өндүрүш ишканалары иштеп турган. Мамлекеттин, ошондой эле элдин азыркы иш аракеттеринин баардыгы калааны кайрадан баштапкы калыбына келтирип, өнүгүүгө карай жол салуу. Бул багытта Балыкчы шаарында реалдуу иштердин башталганы көрүнүп турат. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу, Балыкчы шаары. Андан кейін жумуш сапарын алкагында президент Сооронбай Жээнбеков Балыкчы шаарында пилоттук түрдө ишке киргизилген коопсуз шаар долбоорун көрдү. Анын үлгүсүндө башка шаарларда дагы санариптештирүү зарылчылыгын белгилеп, тиешелүү тапшырмалар берилди. Мында сырткары өлкө башчысы Балыкчы шаарындагы 2 орто мектепке барып, имараттардын абалы жана билим берүүнүн сапаты менен таанышты.
Балыкчы шаарындагы Лев Толстой атындагы мектеп гимназиясы акыркы 3-4 күндөн бери мектептин алдында коштошуу вальсы жаңырып, 11-класстын бүтүрүүчүлөрү 25 майга даярдык көрүшүүдө. Лев Толстой мектеби инновациялык гимназия болуп саналат. 960 орунга эсептелгени менен 1,5 миңден ашык окуучу билим алат. Имарат Союз маалында салынгандыктан эски, бирок ата-энелер комитети мектепти бүтүрүп кеткен жана жергиликтүү бийликтин жардамы менен имараттын бир бөлүгү толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Бул мектептин гимнастика залы бүтүрүүчүлөрдүн каражатына ремонттолуп, жабдыктар алынып берилген. Мында башталгыч класстын окуучулары машыгып, ар кандай эстафеталарды ойношот. Гимнастика залы балдардын ден соолугун чыңдаганга мыкты мүмкүнчүлүк болду. Мектептин китепканасы да оңдоп түзөөдөн өтүп, жыл сайын жаңы китептер менен толукталууда. Бул дагы демөөрчүлөрдүн жардамы менен ишке ашып жатат. Мен ушул китепканада англис тилин окуу үчүн англис тилдеги китепти алгам. Алар атайын 5-класстарга арналып жазылган экен. Китепти көптөн бери алып жүрөм. Аяккы күндөрү китепканада китеп көбөйдү, окуганга кызыктуу болуп калды. Акыркы жолу Лев Николаевич Толстойдун «Война и мир» деген китебин алып окугам. Ежедневно дети получают горячий завтрак. Ашкананы мурдагы абалы менен салыштырып болбойт. Былтыртан бери окуучулар жылуу жана жайлуу бөлмөдө тамактанып жатышат. Мектептин бир корпусу толугу менен ремонттолуп, кичи класстар үчүн бардык керектүү шарттар түзүлгөн. Мына бул биз турган жер мектептин эски бөлүгү. Бул жерде Советтер Союзунан бери ремонт иштери жасалган эмес, өзүңүздөр көрүп тургандай жасалга үстү акитаж, асты болсо көгүчтөр менен боелгон. Ал эми бул болсо мектептин экинчи ремонттон өткөрүлгөн жагы. Бул жерде дубалдар түстүү боектор менен боелуп, андан сырткары класстардын эшиктери, ага катар класстардын ичи толугу менен ремонттон өткөрүлгөн. Класстардын ичи оңдолуп түзөлгөнү мугалимдерге да кубаныч тартуулады. Ну, конечно, не сравнить с прошлым, что было раньше. Албетте мурдагы менен салыштырып болбойт. Мурун күңүрт, муздак класстар болчу. Азыр класстарыбыз ыңгайлуу жана жылуу. Ремонт иштерин жүргүзбөстөн балдарыбыз толук кандуу билим алышы үчүн классыбызды да жабдып беришти. Шикарный ремонт. Мындан сырткары жертөлөдөгү бөлмөлөр ремонттолуп жаңыланган. Кол эмгек бөлмөсү жабдуулар менен жабдылган. Гимназия жергиликтүү бийлик, ата-энелер комитети жана бүтүрүүчүлөр менен тыгыз иштешип келет. Мисалы 1984-жылдагы мектептин бүтүрүүчүлөрү чоң танапис кайрымдуулук фондун түзүп, ремонт иштерине 34 миллион сом бөлүп беришкен. Пользоваться инструментом. Да, сейчас в магазинах все продают. Да, вот усундой Осенью 2017 года на сумму свыше 5 Ремонт иштери 2017 жылы башталган. 34 миллион сомго силер жогоруда көргөн жумуштардын бардыгы жасалды. Мындан сырткары мэриянын демилгеси менен 2,7 миллион сомдук грант мектептин айланасын тосууга бөлүнгөн. Республикалык бюджеттен 11,7 миллион сом ремонттук иштерге жумшалды. Бүгүнкү күндө мектептин айлана чөйрөсүн жана спорттук аянтты жакшыртуу иштери жүрүп жатат. Президент мектепти толук көрүп чыгып, мугалимдер жана окуучулар менен маектешти. Президент мектептин бүтүрүүчүлөрү чет өлкөдө жүрсө да, өздөрүнүн кичи мекениндеги билим берүү системасына салымын кошуп жатканын өзгөчө белгиледи. Сыйымдуулугу 1180 балага эсептелинген. Андан соң президент калаадагы номер 10 Манас атындагы орто мектебине барды. Балыкчы шаарындагы Манас орто мектеби 1991 жылы курулган. Мына ошол учурдан бери анча-мынча актап сырдоо гана иштери болбосо, бир дагы жолу капиталдык ремонттон өткөрүлгөн эмес. Азыркы учурдагы эң эле олуттуу көйгөйү жылуулук системасы. Андан сырткары имараттагы эскирип, азыркы учурда абдан кейиштүү абалда турган кези. Мектепте 868 окуучу билим алат. Капиталдык ремонт жасалбагандыктан учурда мектеп терезелерин алмаштыруу жана ысытуу системасын жаңылоо муктаждыгы бар. Калың эле кийимдер менен, кышкы кийимдер менен ошо менен отуруп эле окуганга туура келип атат. Өзүбүзгө деле ооруп калган балдар да болот ушу кышында. Көп ооруп сабакка да келе албай калышат. Кышкысын аябай бизге кыйынчылык жаратат. Шаардык мэрия буга чейин мектепти гранттык колдоого кошуп, терезелерди алмаштырууга тендер жарыялаган жана ысытуу системасын толугу менен алмаштыруу үчүн сметаны түзгөн. Кыштын күнү абдан суук болгондо бизди Балыкчы шаардык жылуулук ишканасына кошту. Декабрь айында кошулгандан кийин ошол акчасы маселеси абдан көп болуп кетти. 1,5 миллионго чыкты. Бул 1,5 миллионду биздин жергиликтүү бюджетибиз көтөрө албайт экен. Ошон үчүн кайрадан бизде электр отоплениясын
өткөрдү. Президент Сооронбай Жээнбеков мектеп имаратын карап чыгып, Манас мектебинде тез аранын ичинде ремонттук иштер жасалышы керектигин белгиледи. Мамлекет башчысы бул мектептердин республиканын башка окуу жайлары сыяктуу санариптештирүү боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырууга катышып жатканын ыраазычылык менен белгиледи. Санариптештирүү балыкчы шаары үчүн жаңы маселе эмес. Буга чейин мурдагы мэрдин демилгеси менен калаада коопсуз шаар долбоору пилоттук түрдө ишке киргизилип, 84 камера орнотулган. Азыркы учурда алар толук кандуу иштеп жатат. Бирок долбоор пилоттук болгону үчүн жол эрежесин бузгандар үчүн айыппул салынбайт. Президент Сооронбай Жээнбеков видео байкоочу аппараттардын иши менен таанышып чыкты. Өлкө башчы жеке демилге аркылуу мына ушундай чоң долбоорлордун ишке киргенин канааттануу менен белгилеп, эми балыкчы шаарынын үлгүсүндө санариптештирүүнү, коопсуз шаар долбоорлорун өлкөнүн башка аймактарына дагы жайылтуу тапшырмасын берди. Санариптештирүү иш-чараларынын алкагында 2018 жылы башталган муниципалдык менчикти инвентаризациялоо боюнча иштердин комплекси ишке кирүүдө. Программаны ишке ашырууга 3 миллион 375 миң сом сарпталган. Аз балыкчыдан баштап алдык, балыкчыдан көрүп алдык, баягы жакшы жактарын көрүп алдык, жаман жактарын көрүп алдык. Эми муну биз уже башка шаарларга оңой эле киргизе берсек болот. Мен муну уже ушул мамлекеттик каттоо кызматтын башчысы катары ушул сунуш киргизип, ушуну эми ушул республикалык деңгээлге чыгарышыбыз керек. Балыкчы шаарында коопсуз шаар долбоорунун пилоттук түрдө киргизилиши жана жалпы эле санариптештирүү маселеси боюнча президент Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү тургундар менен болгон жолугушууда белгиледи. Мына биринчиден болуп балыкчы шаары республикада башталып аткандагы демилгени колдоп, өздөрү шаар каражаты менен коопсуз шаар долбоорун ишке ашырганы бул көбүнө мына жаңылык болду. Айрыкча жергиликтүү бийлик санариптештирүү боюнча аракеттерди жана шаардын экономикалык аракеттери жакшы болду деп айтсам болот. Балыкчы шаарындагы коопсуз шаардын жабдыктары Бишкектеги борбордук түйүнгө кошулган. Бирок учурда борбор калаага видео камераларды орноткон компания менен айыппул маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Балыкчы шаарынын тажрыйбасы мындай ири долбоорлорду аз каражатка жана натыйжалуу кылып ишке ашырууга мүмкүн экенин көрсөттү. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу, Балыкчы шаары. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен бүгүн 17 майда телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Сооронбай Жээнбеков Касым-Жомарт Токаевти туулган күнү менен жылуу куттуктап, ага бекем ден соолук жана мамлекеттик ишмердигинде мындан аркы ийгиликтерди каалады. Мамлекет башчылары ошондой эле эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана алдыдагы эл аралык көп тараптуу иш-чараларга катышууну талкуулашты. Сүйлөшүүнүн соңунда мамлекет башчылары өз ара пайдалуу кызматташтыкты ар тараптуу өнүктүрүүгө, эки бир тууган элдин бакубатчылыгы үчүн эзелтен берки кыргыз-казак достук, ынак, кошуналык, союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө чечкиндүүлүктү тастыкташты. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өнөктөш мамлекеттер менен 3 миллиард долларды түзгөн 11 инвестициялык келишимдер менен меморандумдарды түздү. Анын ичинен 2 миллиард долларлык макулдашуулар Кытай компаниялары менен жетишилди. Бул документтерге Шанхай кызматташтык уюмунун чек араларын кеңейтүү деп аталган ишкер форумда кол коюлду. Бул негизинен алтынды кайра иштетүү, курулуш материалдарын чыгаруу боюнча заводдорду куруу келишимдери. Иш-чара Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын деңгээлиндеги саммитинин алкагында өттү. Бизнес форумдун жүрүшүнөн кабарчыбыз Нургүл Жумабекованын репортажы. Шанхай кызматташтык уюмунун чек аралары кеңейип, Пакистан менен Индиянын кошулганы ШКУ чөлкөмдө кубаттуу экономикалык уюмга айланып бара жаткан дагы бир жолу далилдеди. ШКУга кирген өлкөлөрдүн ички дүңөнүмү 15 триллион долларга жетти. Евразиянын 60% аймагын ээлеген уюм 33 миллиард 40 миллион калкы менен дүйнөлүк середе таасири артууда. Мындан улам уюмга мүчө мамлекеттердин ишкерлеринин башын бириктирген бизнес форумдан үмүт чоң. ШКУнун алкагында кызматташтыкты кеңейтүүгө арналган ишкер форум Кыргызстандын уюмга төрагалыгынын алдында Бишкекте биринчи жолу өтүп жатат. Былтыр Кыргызстандын уюмга кирген өлкөлөр менен болгон товар жүгүртүүсү 5 миллиард долларга чукулдаган. Экспортко чыгып жаткан товарлардын көлөмү артууда. Кыргызстан бара-бара бул көрсөткүчтү дагы көбөйтүүгө кызыктар. Мындан улам Кыргызстан ШКУга кирген мамлекеттер менен байланышты чыңдап, тармактарга инвестиция тартууга даяр, деди премьер-министр. Для Кыргызстана сотрудничество со странами ШОС – это прежде всего
устойчивая экономика. Кыргызстан ШКУга кирген мамлекеттер менен болгон кызматташуусу биринчи кезекте туруктуу экономиканы кепилдейт. Ишкерчиликти ийгиликтүү илгерилетүү, транспорттук инфратүзүмдү модернизациялоо, инфраструктура, энергетика, туризм жана заманбап маалыматтык технологиялар, жеңил өнөр жай тармактары боюнча кызматташууда Кыргызстан ишмерчемдердин планын иштеп чыккан. Соңку жылдары товар жүгүртүү, импорт көбөйүп жатканына байланыштуу өкмөт башчы ШКУ Кыргызстан үчүн негизги инвестициялык өнөктөш экенин белгиледи. 2018 жылы Кытай Эл Республикасынан тартылган тикелей инвестициянын көлөмү 245 миллион 400 миң доллар түзгөн. Бул инвестициялык көрсөткүч дагы толукталган турат. Бизнес форум жүрүшүндө жалпы наркы 3 миллиард доллар болгон 11 инвестициялык келишимдер менен меморандумдарга кол коюлду. Алардын негизгиси Кытай компаниялары менен 2 миллиард долларлык келишимдер менен меморандумдар. Бул Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алдында жетишилип отурат. Кытай тарап менен 5 меморандум жана 3 келишимге кол коюлду. Алар инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин ортосунда 500 миллион доллар турган алтынды кайра иштетүүчү заводду куруу, 1,5 миллион долларга бааланган баалуу металлдар боюнча биржаны түзүү, индустриалдык паркты куруу жана курулуш материалдары боюнча шоурум уюштуруу макулдашуулары. Тоо кен тармагында өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасында казылып алган ушундай кеңдерди терең иштетүү, кайра иштетүү багытында заманбап ишкана жок. Ошол ишкананы түптөө демилгеси түшүүдө. Ошо алтын менен күмүш баягы иштетүү, ошону жанагыдан кеңден алып чыгуу бир мындай технологиялык жактан баягы бир деңгээли бар. Бирок бул келечекте ошо курула турган металлургиялык завод бул алтын менен күмүштөн бөлөк дагы баалуу металлдарды биздин өлкөдө болгон ошолорду терең иштетип, алардан продукция, субпродукцияны чыгарууну көздөп жатат. Андан сырткары ошол жанагы ушундай баалуу кымбат металлдарды алып сатуу биржасы, товардык биржасын негиздөө сунушу түшүүдө. Андан сырткары Индия бизнес өкүлдөрүнүн тарабынан буга чейин ушул биздин ушул жанагы билим берүү тармагындагы потенциалды байкашып, ушул билим берүү тармагында чоң ири баягы инвестициялык проектти ишке ашырабыз деген жанагындай демилге сунуштары түшүүдө. Курулуш тармагында шоурум деп коет. Бул ушул жанагы выставочный зал сыяктуу ушундай негиздеп, мына кечээ ачылыш аземи болду Кытай ишкерлери тарабынан. Кытай тарап менен болгон бул келишимдер жана меморандумдардын катарында курулушка керек болгон материалдарды чыгаруучу заводду куруу боюнча да келишим бар. Кытай тарап бул долбоорго 3 миллион доллар инвестиция салууга даяр. Бул ишкананын жетекчиси Хуан Джафу жакынкы жарым жылда заводду куруу боюнча жумуштар баштала турганын айтат. Биздин компания курулушка керек болгон материалдарды чыгарат. Бул үйдүн пайдубалына, сырты менен ички жасалгасына колдонуучу таштан жасалган материалдар. Биз Кыргызстандын рыногун изилдедик. Жакынкы жарым жылда курулушка керек болгон материалдарды чыгаруучу заводду сала баштайбыз. Мындай өңүттөгү бизнес форумдар ушундай жемиштүү болуп, келишимдердин ишке ашышына мык таянча. Муну менен катар өнөктөштүк байланыштарды түзүүгө да шарт түзүлдү. Эксперттердин айтымында Кыргызстан ЕАЭП менен бирге ШКУга кирген өлкөлөр менен экономикалык байланыштар чыңдаса, өлкөнүн экономикалык абалы жакшырат. Анын үстүнө Кыргызстан географиялык жактан да ыңгайлуу жерде жайгашкан. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24. Кошумча нарк салыгын кайтарып алууга байланышкан сот отуруму өттү. Салыкчылар ишкерлер аралашты делген бул иш боюнча 13 адам айыпталууда. Жактоочулардын бири келбей калганына байланыштуу кийинки отурум 20 майга жылдырылды. Мамлекеттен кошумча нарк салыгын артка кайтарып алууга байланыштуу кылмыш иши былтыр март айында козголгон. Polaris жана Интер-Рустрейд ишканаларынын жетекчилери салыкчылар менен келишип алып документтерди жасалмалаган деп шектелген. Тергөөнүн маалыматтарында өлкө бюджети 632 миллион сом зыян тартканы айтылат. Анын 82 миллиону казынага кайтарылды. Айыпталуучулардын мүлктөрү камакка алынган. Териштирүүлөр 1 май райондук сотунда жүрүп жатат. Ысык-Көл облусунда 3646 баатыр эне бар. Кыргызстанда май айынын 3-чү жекшембесинде белгиленүүчү энелер күнүнүн алдында баатыр энелердин ардактуу катарын дагы 100дөн ашык эне толуктайт. Тоң районундагы көп балалуу энелердин бири менен аймактык кабарчыбыз Эдил Мелисбек баарлашкан.
Тоң районунун Борбору Бөкөнбаев айылынын тургуну Асел Байшерикова жети баланын апасы. Жолдошу Кубат Моңолдоров дыйканчылык менен алектенгендиктен үйдөгү баардык тиричилик Асел айымдын милдети. Эки баласы чоңоюп папасынын жардамчылары. Кичинекейлерди эле жөн отурбай оюн аралаш минтип папасына колго баш кылышат. Жолдошум дыйканчылык кылып, мал багып, дыйканчылык кылып, ошо жан багып келебиз. Мен үйдө балдар тарбиялап, үйдөмүн. 7 бала багыш азыр ушул заманда кыйын эле. Бирок кыйын деп отура бербей, балдарыбызды багып турмуш кечирип атабыз. Ысык көл облусунда 3646 баатыр эне болсо, алардын 867си Тоң районунда. Социалдык тармактардын кызматкерлери алардын ар бири менен жеринен тааныш, үй бүлөнүн муктаждыгын чечип берүүгө дайыма аракет кылышат. Ушул пенсияга чыккан баатыр энелерге пенсиясына 1000 сом өлчөмүндө кошумча төлөм соцфонд тарабынан төлөнүп берилет. Андан тышкары баатыр энелер айыл өкмөт тарабынан, администрация тарабынан дагы көзөмөлгө алынып, булардын эсеби бар. Көзөмөлгө алынып, алардын турмуш тиричилик шарттары, көйгөйлөрү дайыма эсепке алынып турат. Мүмкүнчүлүккө жараша ошол жергиликтүү бюджеттен дайыма жардам берилип турат. Үй бүлө институтунун бекемдиги жана балдарды тарбиялагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы болгон баатыр эне ордени менен быйыл Ысык көл облусунан 100дөн ашык адам сыйланат. Эдил Месбек, Бакытжан Имбетов, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу. Белгилүү академик Иса Ахунбаевдин 110 жылдыгына карата дүйнөгө атагы чыккан окумуштууларды Бишкекке чогулткан эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Жүрөк тартындарылуу түрлөрү боюнча бир нече секциялык отурумдар болуп, анда 11 өлкөдөн келген илимпоз, дарыгерлер баяндама жасап, өз өлкөсүндө жетишкендиктери жөнүндө маалыматтар менен бөлүштү. Илимий иш-чаранын жүрүшү тууралуу Уланбек Дыйканбаев айтып берет. Чогулган дарыгерлердин максаты биргелешип жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алуу. Эл аралык конференциянын катышуучуларына президент Сооронбай Жээнбеков кайрылуу жолдогон. Уважаемые участники конференции. Урматтуу конференциянын катышуучулары, саламаттык сактоо тармагынын башкы максаты өлкө жарандарына өз убагында жогорку медициналык жардам көрсөтүү. Жүрөк хирургиясы институту кыргызстандыктарга сапаттуу, жогорку технология жолу менен жардам көрсөткөн мекеме. 15 жыл аралыгында дарыгерлердин колунан 8000ге чукул адам өтүп, миңдеген өмүрлөр сакталды. Жүрөк кан тамыр ооруларына байланышкан суроолор азыркы заманбап медицинада актуалдуу жана маанилүү орунда турат. Конференцияда жүрөк ооруларын изилдеген окумуштуулар жана жүрөк кан тамыр дартына көп ирет операция жасаган дарыгерлер операция жасоодогу өсүштөр тууралуу айтышты. Мындай жолугушуу ар бир катышуучуга тажрыйба алмашуу, жаңы билимдерге ээ болуу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Пикир алмашып, өздөрүнүн опыттары менен алмашыш деген өтө көп жардам тийгизет. Анын үстүнө жаңы мастер-класс жасаганы, ал прямо көп окугандан көрө бир көргөн жакшы да. Аны даже биздин бул жердеги жаш хирургтар жардам берип операцияга непосредственно катышты да. Кээрлер бир жылда окуган материалды берде уже даяр ошол китептерди жазган кишилер өздөрү келип доклад берет. Бул абдан чоң нерсе да. Алдыңкы хирургтар, алдыңкы илимий изилдөө институттарынын материалдарын кыска эң маанилүү нерселерин ушул жерде доклад түрүндө үйрөтөт. Мааракелик чогулушка Кыргызстан, Израиль, Франция, Германия, Монако, Түштүк Корея, Кытай, Россия, Украина жана Казакстан өлкөлөрүнөн жүздөгөн кардиолог, анестезиолог, терапевт жана жүрөк кан тамыр хирургтары келген. Биз бир алкак бир жол долбоорунун алкагында кызматташып баштадык. Кечээ Кытай дарыгери оор операция жасап, эки тарап тажрыйба алмаштык. Жаңы ыкмаларды өздөштүрсө бейтапка жеңил болуп кыйналбайт. Кыргызстандын медициналык базасы жакшы экен. Дарыгерлерди окутуп, оорулар изилдениши керек. Жаштар дүйнөгө белгилүү кардиохирург, окумуштуу Россиянын медицина илимдеринин академиясынын мүчөсү Лео Бакерия менен эстеликке сүрөткө түшүүгө ашыкты. Атактуу орус дарыгери 110 жылдык мааракеге катышканы келген. Ал Иса Ахунбаевдин замандашы. Ну, к счастью, я был действительно с ним знаком. Мен Иса Ахунбаев менен тааныш болгом. Ал биздин институтка көп келип, институттун негиздөөчүсү Александр Николаевич Бакулев менен дос болчу. Мен дагы жолугуп баарлашкам. Иса Ахунбаев өтө билимдүү, максаты бийик адам болгон. Ошол сапаты менен Борбор Азияда жүрөккө алгачкы операция жасаган. Өмүрүн медицинага арнаган, улуттун сыймыгы болгон адамды кадырлап эскерүүгө келдим. Чет элдик дарыгерлердин келиши жемиштүү болду. Бир нече күн аралыгында кызматташуу боюнча келишимдер түзүлгөн. Меморандумдарды подписывать этебиз.
Бири-бириси менен научный обмен, практический обмен. Бердек 11 мамлекеттин баары ошо любой центрге биздин балдар барып, окуп, ошол жерден тажрыйба алып, кайра келгенге мүмкүнчүлүк берет да. Мааракенин алкагында көп өлкө дарыгерлери биргелешип 10дон ашык операция жасады. Эми Ысык көл жээгинде вело жүрүш өтүп, катышуучулар Тору Айгыр айылындагы Иса Акунбаевдин эстелигине гүл коюп, эскерүү кечесин өткөрөт. Уланбек Тыйканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканага 85 жыл толду. Борбор Азиядагы эң чоң китепканалардын бири саналган мамлекеттик маданий, илимий билим берүүчү мекемеде 19 миллиондон ашык китеп бар. Ошондой эле виртуалдык окурмандар үчүн да электрондук китепканалар ишке кирген. Улуттук китепкананын казынасындагы баалуу басылмалары тууралуу Адина Досумбетова. Бул Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын библиография бөлүмү. Мында 2 миллиондон ашык маалыматтар сакталган. Кыргызстан тууралуу жана өлкөнүн залкар инсандары жөнүндө басылмалар, тарыхый маалыматтар, энциклопедиялар ушул жерден табылат. Республикада башка жактардан чыккан маалыматтарды алып, бу азыр электрондук каталог болуп калды, электрондук каталогко куябыз. Ошо Кыргызстанда эмне маалымат болсо дагы ушу биздин библиография отделинин бөлүмүнөн табылат, башка жактан таба албайт да. Улуттук китепкананын ичинде жайгашкан Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз-Түрк маданият борбору. Фондунда бир канча тилдеги 20 миңден ашык китеп бар. Философия, психология, медицина, кыргыз тили боюнча педагогика китептери көп суралат. Действительно, эртеңден баштап кечке чейин бул жерде даже кээ бирде место калбай калат. Улуттук китепкананын электрондук китепканаларынан сырткары 19 миллиондон ашык китеп бар. Китепкана күн сайын 400дөн 600гө чейинки окурманды тейлейт. Бул текчеде сейрек кездешчү китептер турат. Алардын бири Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык Оон китеби. Залкар жазуучунун бул аталыштагы чыгармасын көпчүлүк укпаса керек. Айтматовдун дүйнөгө белгилүү Жамиля повести алгач Оон деген ат менен жарык көргөн. 1959-жылы басылып чыккан бул китеп учурда улуттук китепканадан башка эч жерде жок. Мекеменин сейрек кездешүүчү китептер бөлүмүндө уникалдуу басылмалар сакталып турат. Алардын алды 15-кылымга таандык кол жазма түрүндөгү китеп. Араб тамгасындагы, латын тамгасындагы китептер сакталып турат. Андан сырткары орустун окуу жазуучуларынын китептери сакталат. Сейрек кездешүү деп аталган себебибизде 18-кылымдын китептерин айтып атпайлыкпы? Булар бизге экземплярнасы жок да. Мисалы, биздин китепканадан башка китепканаларда табылбайт. Биздин китепкананын ушул бөлүмүндө атайын сакталып турат да. Борбор Азиядагы эң чоң китепканалардын бири саналган мамлекеттик маданий, илимий билим берүү мекеме 1934-жылы түзүлгөн. Быйыл 85 жыл толду. Ага арналган салтанаттуу иш-чара Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтүп, ага президенттин аппаратынан, жогорку кеңештин депутаттары жана 11 мамлекеттин ири улуттук китепканаларынын башчылары катышты. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун куттуктоосун президенттин аппаратынын жетекчисинин кеңешчиси Султан Раев окуп, китепкананын алдыңкы кызматкерлерине өлкө башчынын энчилүү саатын ыйгарды. Адина Досумбетова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24. Баткен районунун Карабак айылы райондогу эң көп өрүк өндүрүлгөн аймак. Бирок бул жемиш тажикстандык ишкерлер аркылуу тышкы базарга чыгып, жергиликтүү багбандар болсо тажик ортомчуларына арзан баада сатышат. Айыл тургуну Курбанбек Обозов айылда кургатылган мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишкана куруп, Баткен өрүгүн түз экспорттоого шарт түздү. Баткен районунун Карабак айыл өкмөтүндөгү Алтын аймак жоопкерчилиги чектелген коомунун бул ишканасы кургатылган мөмө жемиштерди кайра иштетүүгө багытталган. Учурда бул жерде өрүктү, алмакакты жана мындай кара өрүктү Орусия, Турция, ал жагы Америкага чейин экспорттошууда. Бул жумуштарды 2017 жылдан бери жергиликтүү ишкер Курбанбек Обозов колго алган. Баткен өрүгү тажик соодагерлерине сатылып, Тажикстандын бренди менен тышкы базарларга чыгып жатканын көргөн ишкер багбандардын өрүгүн жеринен экспорттоого жетишкен. 4-күн базарда мисалын айтканда 200 тонна өрүк сатылат. Тажикстанга кирип кетет. Тажикстандан кирип, анан Тажикстандын атынан башка мамлекетке экспорт болот. Шону биз өзүбүз кылсак деген максатта ачып, Кудайга шүгүр азыр өзүбүз пакетте коробкалап Турция, Украина, Америка туруктуу
келишим менен иш кылып атабыз. Бул ишканадан кургатылган мөмө жемиштерди өлкөбүздүн башка аймактарынан да сатып алышат. Сапаты жагынан бардык талаптарга жооп бергендигинен кардарлары да көп. Өрүктүн мекени болгон Баткен облусунда бул сыяктуу ишканалар көбөйсө, айылдын эле эмес, мамлекеттин өнүгүүсүнө да салымы чоң. Мындай ишканалар болгону жакшы да. Анан көп жерлерге барсам, бул базардан сразу эле мына Тажикстан жакын. Тажикстандыктар келип, баягы товарларды арзан алып, кайра барып өздөрүнүн баягы сырьёлор деп өздөрүнүн бренди менен жүрөтүп атат азыр. Машинда ишканалар көп болсо, бизде жакшы да. Элге жакшы жумушчу күчтөр пайда болот. Жеке ишкердин бул демилгеси аркылуу айылдагы жумушсуздук азайып, кайра иштетүүчү ишканада 30га жакын адам туруктуу жумуш орду менен камсыз болду. Жергиликтүү бюджетке болсо жылына 100 000 сомго чейин салык чегерилет. Багбандар ортомчуларсыз жемиштерин сатууга жетишти. Жумушсуздук жоюлбайбы? Азыр жумушсуздук боюнча бизде азыр көптөгөн жарандарыбыз жумуш менен камсыз болуп атат. Ошол өрүк эле эмес, алма какты, черный слива деп коет. Ошолорду да кайра иштетүү, көптөгөн мөмө жемиштерди иштетүүгө дагы шарт түзүп атат. Курбанбек Обозов Баткен өрүгүн дүйнөлүк базарларга чыгарууну жолго салган ишкер. Муну менен ал өз айылынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуп, кайрымдуулук иштеринде да орду чоң. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала-Тоо 24, Баткен облусу. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Эс алуу күнүңүздөрдү, жагымдуу жаңылыктар коштолсун. Саламат болуңуздар.